Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто саясатчы Жеңиш Молдохматов менен мурдагы экономика министринин орун басары Дастан Кадыров. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиздер. Рахмат. Жеңиш мырза, акыркы учурларда социалдык тармактарда баш мыйзам боюнча аябай катуу талкуу жүргүзүп келе жатасыз. Албетте буга чейин сиз октябрдагы окуяда алдыңкы сабында туруп келгенсиз. Андан кийинки бийликтин жүрүшү дейлиби же кызматтын жүрүшү дейли сизге жакпай калдыбы, эмне болду? Алгач ошол октябрдагы окуя жөнүндө айтып туруп, анан баш мыйзам тууралуу талкууга өтүп кетсек, кандай дейсиздер? Биринчиден рахмат, студия чакырып ушундай атайын эфир бөлүп берип атасыздар. Октябрь окуялары боюнча эми көп деле сөз айткым келбейт, анткени элдин баары күбө. Түз эфирден да, түз ободон да көрүп отурушту. Айтор бир гана сөзүм, октябрда 5-inde чыкканда бийликти алмаштыруу же бийликти кетирүү деген эч кимде ойдагы максатта болгон эмес. Ошол жерде 11 саясий партиянын төрагалары координациялык кеңеш түзүп, шайлоонун гана жыйынтыгын тааныбайбыз, ушуну жокко чыгарып бергиле деген талап болгон. Анан жанагындай болду, эл селдеп коет да. Айтор 6-сынан баштап анан окуя такыр башкача бурулду. Жыйынтык ушуга алып келди. Президенттик шайлоо өттү. Президенттик шайлоо менен референдум жарыяланды. Президенттик башкаруу формасы тандалып алынды. Анан азыр сиз айткандай конституциянын жаңы долбоору парламенттин талкуусуна кирди. Эмне үчүн биз каршы болуп атабыз? Анткени башынан эле айтканбыз, азыркы бийлик реформаны да жүргүзө албайт, саясий реформанын ичинде конституциялык реформаны да туура эмес алып баратат. Укуктук талаадан чыгып кеттик. Азыркы иштеп аткан мыйзамдардын алкагында баардыгын эл аралык нормаларды, мамлекеттин ичиндеги укук нормаларды сактоо менен иш жүргүзүшүбүз керек деген сөзүбүз өткөн жок. Мен бир нерсени байкадым. Айтор ушу бизди тепкиге алып жаман көрүп аткандар бүгүнкү күнү башын кармап өкүнүп отурат. Себеби чынында эле ушундай болуп баратат деп. Азыр дагы айтабыз, мына азыр саясий реформа кылабыз, мына орки конституцияны кабыл алабыз деп шаштырып атышпайбы? Бул өткөндөн кийин анан ошондо кыргыздын чынында бир чоң бир трагедиялар күтүп турат да. Жеңиш мырза, бул жерде саясий талкууга бир аз өтүп кетели. Сиздин ошол тепкиге алынып атканыңыздын себеби ошол эле учурдагы эл коомчулукка жага берген Атамбаев менен Бабановдун ээрчип кетишине себепкер болгон жокпу? Болду. Мен алдын ала ошо элдин дагы ошо эфирден пайдаланып дагы баягы баш ийим кечирим сурайм. Эгерде ким мен таарынтып ала турган болсом өзүмдүн кыймыл аракеттерим менен. Бирок маселе Атамбаевди ээрчүү эмес болчу. А жерде саясий күчтөрдүн сүйлөшүүсү менен ошо аянтка келип, парламенттин кезексиз жыйыны өтсүн, Бабанов болобу, Жапаров болобу, Акматов, Ташматов болобу, кезексиз жыйында 2 же 3 айлыкка техникалык гана премьер-министр шайлансын деген талапты коймокпуз. Тилекке каршы биз келгенде эле тепки жедик. Анын артынан анан мен айтам, азыркы отурган Садыр Жапаровдун тарапташтары бизди аябагандай тепки алышты. Бул дагы өтөт. Баардыгына тарых өзү баа берет. Ошо сиздер октябрдагы айлантабыз деген тегермен тескерисине айланып кеткен себеби эмне болду? Эми азыркы бийликте келгени. Ошол октябрдагы болуп өткөн окуяга өкүнбөйсүздөрбү? Мен өкүнбөйм. Эмнеге? Анткени бунун баардыгы ушу бир Алланын буйругу менен да. Демек ушундай болуш керек болчу. Эгерде Кудай таала буйрубаса мындай болбойт. Анан экинчиден орустар айтмакчы, все, что не делается, все это к лучшему дейт го. Айтор ушундан да өчүбүз керек экен. Эл да көрүш керек экен. Анан бул дагы эволюциялык жол деп мен эсептейм. Көп нерсе байкадыңыздар, иллюстрация болуп атпайбы? Акырын-акырындан түшүнөт. Баары ордуна келет деп мен ишенем. Биз ошо баарынын ордуна келет деп туруп 30 жылдан бери ошо революциянын багыты менен кетип баратабыз. Төңкөрүштүн жолун өтүп алдык. Кыргыз коомчулугу ошол эле учурда өз кандай дейли, рамкадан чыгып кетти да. Биз азыр мындай азотто кой бериле, эшекти тескери минип алгандайбыз да. Так ошол себептен сиз туура айтып атасыз да, 30 жылдан бери мына болот, жакшы болот, мына анан жакшы болот деп атпайбызбы? Ошол себептен биз азыркы бийлик айтып атабыз да. Мына орки конституция, саясий реформа туура эмес баратат. Элге убада бергенде этият болуш керек, экономиканы карайлы деп көп сунуштарды айтып атабыз, анын артынан сынды айтып атабыз. Эми бийлик болгондон кийин бийликке карама каршы айтып, сунушу менен келтирген оппозициялык да күч болуш керек да. Ошол учурдагы кайын баш мыйзамга өтөлү, андан баш мыйзамдын талкуудан кийин албетте кызыктыруучу суроолор болот. Өзгө байланыштуучу. Мына Жеңишбек мырза, кайсы бийлик келбесин Кыргызстанга баш мыйзамды өзгөртүү милдетин алып алышканда, ошол эле Акаевден баштап
башка мамлекеттерде баш мыйзамды өзгөртүү бул чоң маселени жаратат да. Ошол эле баш мыйзамды өзгөртүү 2010-жылдан кийин аябай бир туура эмес калыпка кеткен. Ал тургай биз баш мыйзамды жоготуп алабыз да. Ошол эле баш мыйзамды талкуу азыркы учурда да жүрүп жатат. Ошол сиз нааразы болуп аткан баш мыйзамдын негизги максаттарын айтып берсеңиз. Кыргызстан 91-жылы эгемендүүлүктү алганда, сиз атагандай 30 жыл болду. Ошол 30 жылдын ичинде бүгүн 32-чи премьер-министр иштеп атат, 6-чы чакырылыштын депутаттары отурат. Легендарлуу парламентти кошкондо 6 чакырылыш болуп, 7 чакырылыш болуп калат. Айтор ким президент болуп келбесин, өзүнө ыктап, жакындарын ыктап, же жакындары өзүнүн кызыкчылыгын ыктап, баш мыйзамды өзгөртүп беришет. Эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Айтор ушу башка өнүгүп аткан мамлекеттерде бийликке келген адам баш мыйзамдан эмес, экономикалык реформадан, анан иштеги люстрациядан, жана башка мындай бир элге керектүү, мамлекетти чыңалта турган бир жакшы иштерден баштайт да. Биздики чуу деген эле реформа баш мыйзамдан башталып атат. Эми бул баш мыйзамды процедурасы бузулду биринчиден. Биринчиден биз айтканбыз, эң алгачкы парламенттик шайлоо өтүш керек. Андан кийин президенттик шайлоо өтүш керек. Бул бизде каралган баардык нормалар боюнча. Андан кийин конституциялык кеңешме түзүңүз. Анан шашпай 1 жыл дегенде талкуулап, кеңири форматта баш мыйзамды бышырып туруп элдин талкуусуна коелу. Элдин талкуусунан кийин аны референдум жолу менен тандап алалы дедик. Жок, угушкан жок. Мына башында чуу дегенде президенттик шайлоо өттү. Президенттик шайлоонун алдында Садыр Жапаров жанын командасы демилгелеп, ушу жаңы баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу үчүн парламентке демилге чыгып киргизип койду. 80 депутат демилге алат азыркы баш мыйзам боюнча. Бирок айтор 80 депутаттын 4-өө чыгып кетти, 76 калып атпайбы? 76 демилге кыла албайт болчу. Мына ошол өтпөй калгандан кийин анан президенттин милдетин аткаруучу эч кандай укук берилген эмес. Өзүнүн жарлыгы менен конституциялык кеңешмени мыйзамсыз же мыйзам бузуулар менен түзүп атат дагы баш мыйзамды иштеп чыккыла деди. Бүгүн баш мыйзамды мына бареки жаңы долбоорун конституциялык кеңешме иштеп чыгат, анан парламентке киргизет. Мына талкуусун көрүп атабыз да, парламент менен, парламенттин ичинде депутаттар менен конституциялык кеңешменин төрагасы Бөрүбашев экөө талашып атат. Бөрүбашев айтып атат конституциялык кеңешменин атынан. Бизге болгону Талант Мамытов жарлык чыгарып берген, бизге рамка коюп берген, ошонун алкагында жаздык, калган парламент силердин укугуңар жана милдетиңер деп. Парламент айтып атат, эгерде биз өзгөртүү киргизе албасак, биз ким демилгечи деп бүгүнкү күндө автарын таппай атышат. Жазылган баш мыйзамдын автору ким экени аныксыз, анык чыкпай атат да. Азыркы баш мыйзам. Да. Эми биз коркпой эле айталы да. Бул баш мыйзамдын автору дагы, демилгечиси дагы, бар жогу бул Садыр Жапаров. Болгону жана процедуралар бузуу менен конституциялык кеңешме жазып парламентке киргизип берди. Так. Эми январда өткөн президенттик шайлоодогу элге добушка салбадыбы? Президенттик, парламенттик бул өзү туура эмес. Себеби дүйнөлүк тажрыйбада эгерде парламенттик же президенттик деп тандоо койсоң, эки долбоорду чыгарыш керек. Эл тандаш керек. Себеби парламенттик, президенттик деген башкаруу формасынын аныктамасы жок. Мисалы бизде же бир мамлекетте парламент, өкмөт, президент да болушу мүмкүн, бирок ал парламент деп эсептелиши мүмкүн да. Ошондуктан даяр долбоорлорду чыгарып, анан рекомендательный характерде тандагыла деш керек эле. Эми азыркы баш мыйзам боюнча мен бир 5-6 гана жерине негизги өзөктөрүнө токтолгум келет да. Азыр жакында биз ушу референдумга каршы, конституцияга каршы деп борбор ачтык. Болгон саясатчыларга, коомдук ишмерлерге, бардыгына, журналисттерге кайрылдык. Кайдыгер карабастан окуйлу, таанышалы, эгерде референдумга чыкса каршы добуш берели. Эмнеге? Анткени биз парламентке талап койдук, алардан сурандык. Кем дегенде жылдын аягына чейин 1 жыл узартып бергиле талкуусун. Кеңири форматта талкуулайлы деп. Эми карап туруңуз, баш мыйзамда Садыр Жапаров шайлоого чейин президент милдетин аткарып турганда жана шайлоо учурунда эмне деп элге убада берген? Биз баш мыйзамды өзгөрткөндө бардыгын элдик курултайга көзөмөлдөйт, элдик бийлик келет деген, туурабы? Бүгүн элдик курултайды 7-берене менен жазып койду. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын деп койду. Болду. Бул нерсе азыркы конституциянын өзүндө жазылган. Курултайды колдонду дагы, аны менен курултайдын деңгээлин төмөн түшүрүп койду. Ошондуктан мен эфирден пайдаланып курултайчыларга кайрылам. Элдик курултайды парламентти двухпалатный кылсак,
мына жанагы экинчи палатасын курултайга берип, курултайдын жоопкерчилигин көбөйтсөк болот. Милдетин көбөйтсөк болот. Эсептөө палатасын берели, ошол жакты көзөмөлдөсүн. Курултайчылар аз алданып калды да. Анан президент боюнча эң коркунучтуу жерлер мына президенттин берген жоопкерчилиги. 66 беренде жазып атат. Президент, мамлекет башчы, жогорку кызмат адамы жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектейт дейт. Так, 70 беренде жазып атат. Министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын аныктайт дейт. Аткаруу бийлигин президенти жоопту кылып атат, бирок президент бир дагы мамлекеттик орган алдында, элдин алдында, эч кимдин алдында жооп бербейт. Садыр Жапаров айтып атпайбы, мен жооп бербейт экен, эч ким мен жооп беришим керек деп, бир адам жооп бериш керек, ошон үчүн президент Жанайым, ал сөз болуп атат да. Жооп бериш үчүн мындай баш мыйзамга жазыш керек да. Бул баш мыйзамда жазылган жок. Жазылган жок. Мына мен аныктап берип атам да. Эми ушул эле 70 берененин 2-пунктунда жазылып атат. Министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана башка мүчөлөрүн жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт дейт. 3-сү менен жазып атат, ушуларды эле жумуштан алат деп атат. То есть жогорку кеңештин макулдугу менен дайындап атат, өзү каалаганда алып коет. Эгерде аткаруу бийлигине жоопту деп жазылып атат да, аткаруу бийлиги иши жүрбөй калса, министрлер кабинетинин төрагасын жумуштан айдап коет, өзү президент өзү жакшы болуп көрүнүп калат. Президентти жоопко тартканга, аны жоопко чакырганга бир дагы рычаг колдонулган жок бу жерде. Эми карап туруңуз. Азыркы конституцияда мындай жазылган. Өкмөт, то есть аткаруу бийлиги жогорку кеңештин макулдугу менен дайындалып атат да. А жерде программа деген сөз бар. Эми биякта карап туруңуз. Министрлер кабинетинин түзүмүн жана курамын аныктайт дейт. Программасы жок. Өкмөттүн программасы жок эле, өзү дайындап коет, өзү алып берет. Эми дагы карап туруңуз. Аткаруу бийлигинин башка органдарын жетекчилерин дайындайт дейт. ИМИ органы деген бул мындай өтө чоң кеңири түшүнүк. Бул кааласа мамлекетте болгон мекемелердин жетекчилерин дайындайт деген сөз. Коркунучтар. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындайт, аларды кызматтан бошотот. Президенттин өзүнүн жоопкерчилиги жок болуп атат да. Эми өзүнүн демилгеси менен деп атат. Мына өзүнүн демилгеси менен референдум дайындоо жөнүндө чечим кабыл алат дейт. Бул өтө чоң коркунуч. Кааласа парламенттен же башка бир мамлекеттик мекемеден өтпөй калган сунуштары, иштери болсо, ал өтпөй калса, референдум жарыялайт да, мына эл каалап атат деп дайындай берет. Эми карап туруңуз. Жогорку кеңешке мыйзам долбоорлорун киргизет. Башка айтканда, могу конституция боюнча президенттин милдеттерин, жоопкерчилигин карап атакпы? Мыйзам чыгаруу демилгеси да берилди президентке. Бул жакшы. Бирок 7 субъектиге берип атышат. Мына президентке берип атат, аткаруу бийлигине 10 000 кол топтоочу демилгелүү топко, прокурорго, жогорку сотко, курултайга. Эмнеге? Анан парламенттин өзүнө. Мен түшүнөм. Дүйнөдө 3 классикалык бөлүнүш бар мамлекеттик бийликте. Мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бийлиги, туурабы? Мына 3 бийликке берсе болот. Жогорку сотко берсин, мейли, бул жакшы. Тийиштүү кодекстер боюнча, иштери боюнча мыйзам демилгелесе болот. Прокурорго эмнеге берет? Дүйнөдө жок мындай. Прокурорго мыйзам чыгаруу демилгесин берип атат. Бул биринчи. Экинчиден, аткаруу бийлигинде бир гана адамды жооптуу деп атпайбызбы, президентти. Бирок президент жооп бербей атат да. Ошол эле учурда мыйзам чыгаруу демилгесин экөөнө берип атат. Президентке, анан министрлер кабинетинин төрагасына. Эмнеге? Эми өзүңүз элестетсеңиз, министрлер кабинетинин төрагасы мыйзамды демилгелейт, эртең иштебей калса ал жумуштан кетет. А мыйзам үчүн ким жооп берет? Президент жооп бербей атат да. Дагы коркунучтар. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын курамынын жарымын шайлоо үчүн талапкерлерди жана алардын кызматын бошотуу сунушун жогорку кеңеш киргизет деп атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын составынын жарымын деп атат. Бүгүнкү конституцияда бул мындай жазылган. Оппозициялык партиялар, оппозициялык күчтөр парламентке кириш үчүн, аларга мындай кысым болбош үчүн 3/1 оппозициялык фракцияларга берилген да. Биякта болсо жарымынан өйдө. Эгерде борбор шайлоо комиссиясында 12 мүчө болсо, жарымын президент алып алса, анда бир кишини кошуп туруп эле каалаган шайлоону өткөрөт, каалаган тиги адамды дайындайт, кетирип берет. Мына борбордук шайлоо комиссиясынын президенттин милдетин аткаруучу болгон октябрь окуясынан кийин бошото албай коюшту да. Ошол мисал болуп берди. Андан да кызыгы. Соттор боюнча. Соттор боюнча мынтип жазып атат.
4 главада судьялар көз карандысыз, алар конституцияга жана мыйзамдарга баш ийет деп 95 беренеге берип атат. Бирок аны жымсалдап келип туруп 7 подпункт менен жазып атышат. Конституциялык соттун жана жогорку соттун судьяларынын арасынан президенттик соттор кеңешинин сунушун жогорку кеңеш аркылуу дайындайт деп атат. Конституциялык соттун жогорку соттун төрагаларынын орун басарларын президент дайындайт деп атат. Президент эч кимдин алдына жооп бербейт да. Аны бир гана жолу бар, импичмент. Импичментти аябагандай кыйла баягы оорулотуп коюшту. Жогорку кеңештин 3төн 2синин макулдугу менен, прокурор макулдугу менен конституциялык соттун чечими менен импичмент жарыяланат. Эми өзүңүз ойлоп көрсөңүз, башкы прокурорду, конституциялык соттун судьясын, төрагасын, жогорку соттун судьясын президент өзү дайындап атса, ага ким импичмент жарыялайт? Анан соттук реформа боюнча дайындайт деп атат да. Кайсы соттук реформа жөнүндө биз айтабыз, эгерде соттук өзүнчө бийлик бутагын биз толугу менен президенттин колуна өткөрүп берип атабыз. Президент кааласа дайындайт, кааласа бошотот. Кайсы соттук адилеттүүлүк жөнүндө айтабыз. Мамлекет бир гана жолду өнүгөт. Бир гана учурда бул соттук реформа жүргөндө, соттор адилеттүү болгондо. Мына 30 жыл жана сиз туура айттыңыз, 30 жылдан бери эмнеге үчүн өзгөрбөйт? Анткени соттор бир гана адамдын көзүн карап турушкан. Эми мындан да кызык жери бар. Бул таң калыштуу. Конституциянын 116 беренесине мынтип жазышкан. Конституцияны кабыл алуунун өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү деген тартиби бар да. Конституцияга кандай өзгөртүүлөр кириш керек деген тартип. Ошол жака 3 берене менен жазып атышат. Мына 21-жылы шайланган Кыргыз Республикасынын президенти, то есть Садыр Жапаров, Конституцияга ылайык ыйгарым укуктары 6 жылга жүргүзөт дейт. 6 жылга шайланган президенттин мөөнөтү ушул Конституцияга ылайык шайлоонун биринчи мөөнөтү деп эсептелинет дейт. Бул нонсенс. Дүйнөдө мындай жок. Бул өзүнчө конституциялык мыйзам менен кабыл алынат. Конституцияны ишке киргизүү мыйзам менен. Анан мындай да норма бар. Эгерде мына эки конституцияда мына жаңысы, анан ареки эскиси. Эгерде мына ареки эски конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары жаңы конституцияда кошулса, бул мыйзам, бул конституция кабыл алынса, президенттик шайлоо өтүш керек. Эгерде түшүнүп атасыз, эгерде президенттин ыйгарым укуктары кошула турган болсо, шайлоо жарыяланышы керек. Сөзсүз түрдө. Бул эл аралык норма. Эгерде эскиге караганда жаңы конституцияда президенттин ыйгарым укуктары төмөндөсө, анда иштей берсе болот. Же өзүнчө жазып коюш керек. Мисалы сунушта 2023 жылы азыркы шайланган бул конституция ишке кирет, шайланган президент кала берет, 23 жылга чейин бул 2,5 жыл болуп атат да, президенттик шайлоо кайра өтсүн деп. Себеби 2,5 жылдын ичинде же 2 жылдын ичинде толугу менен баарын жаңы кабыл алынган конституцияга ылайыкташтырып жазып койсок болот. Дагы нонсенс бар. 5 беренеге киргизип коюшкан. Жогорку сот, конституциялык соттун судьялары азыркы мөөнөтүн аягына чейин өтөйт деп турат. Анда кайсы соттук реформа жөнүндө айтабыз? Кайсы экономикалык реформа жөнүндө биз кеп кылабыз? Сөзүмдү аяктап, бул түшүндүрмө берип атканда мен 2 сөздү айткым келет. Жаңы жазылган конституцияга 80 өзгөртүү киргизишти. Бул эгерде өтүп кетсе, Түркменистандан да катуу болот. Эгерде бул конституция өтүп кете турган болсо, президентке эбегейсиз чоң ыйгарым укуктарды беребиз, бирок президенттен эч нерсени сурай албайбыз. Мен сөзүм куру болбош үчүн мен беренелерди бирден талдап бердим. Бул үстеле. Эл каалап атат, эл талап кылып атат деген суу кечпеген сөз. Мен парламенттин депутаттарына кайрылам. Урматтуу парламенттин депутаттары, мына эки жаңы силер талкуулап аткан конституциянын долбоорун жакшылап окуңуздар. Ушул долбоорду демилгелеп атканда, Гүлжан айым, ушул парламенттин депутаттарына мен таң калгам. Урматтуу депутаттар, демилгени ушу конституциянын биринчи долбоорун окубастан кол коюп беришкен. Окубастан. Анан жанагы баш тартканда жана 4 депутат биз көргөн эмеспиз, окуган эмес, бизди жазып коюптур деп айтышкан. Бүгүнкү парламенттик талкууда айрым депутаттар биз билген эмеспиз деп атасыңар. Ошондуктан мына эки элдин, мамлекеттин келечеги тагдыры. Тыкыр карап окуңуздар, мына эки силерден суранабыз. Бул Садыр Жапаровдун өзүнө пайда алып келесиңер. Кошомат кылбастан мунун мөөнөтүн, талкуу мөөнөтүн узартып бериңиздер.
жаңы парламент шайланып келсин, жаңы адамдардын колу менен конституция жазылсын. Мына ошондо Садыр Жапаровдун бийлигин чынында күчтөп, мамлекеттин пайдабалын түптөп бересиңер. Эгерде монун өтүп кетишине өбөлгө түзүп, аралашып калсаңар, эртең ар бириңер үчүн персонально жооп берген учур келет. Чоң рахмат. Дастан мырза, негизи эле ушу 30 жылдан бери баш мыйзам деп келебиз, бирок баш мыйзам, ошо мыйзамдын баары бизде Кыргызстанда айрыкча кагазда эле жазылып келет да. Бизде кагазда эле калып кетет, ушул жакта сакталат дагы. Ар ким өз билгенин билет да, өтүгүн төргөлөй берет да. Кыргыздарга, кыргыз элине баш мыйзамдын баалуулугу менен баркын кантип түшүндүрүп кете аласыз? Эми башка мамлекеттерди алып көрсөк, мисалы Англияда баш мыйзам жок. Мисалы экономикалык реформа кылыш үчүн же конституциянын баягы коррупцияны жок кылыш үчүн конституцияны өзгөртүүнүн кереги жок, кажети жок болчу. Мисалы биз жакында эле өкмөткө сунуштап кеттик, 2 айда жок кылгыла коррупцияны. Бир эле органда айттык, салык кызматын депчи. Биз ал жолду билебиз, тажрыйбабыз да жетет, билимибиз да жетет. Азыр өкмөткө талап койдук, жок кылгыла деп. Эми 2 айдан кийин сурайбыз, эмне үчүн жок кылган жоксуңар деп. Анан бенде негизги баягы эки башкаруунун, парламенттик жана президенттик башкаруунун эң негизги айырмачылыгы бар. Баягы кыргызча айтканда токотер жери. Бул бийликтен кетирүү маселеси. Мисалы президент келди бийликке да, начар чыгып калса эмне кылабыз деп суроо бердим. Баягы тарапташтардын азыркы президенттин. Ошентсек кубалап чыгабыз дейт. Кубалап чыгабыз деген бул революция. Эгерде бизде революция боло берсе, эртең экономикабыз артка кетет. Анан эртең инвесторлор да келбейт. Анан инвесторлор ансы деле келбейт. Бул мыйзамды эгер кабыл алсак келбейт. Себеби деген сотту президент 5 жылга дайындайт деп атат. Мисалы алсак Эстонияны, мисалы баардыгы эле айтат да, сен макул каршы экенсиң. Анда баягы өзүң оюңду айт, эмне кылыш керек деп сурашат да. Эстонияны алсак, Эстонияда сот деген өмүр бою дайындалат. Биринчи, экинчи деңгээлде, райондук жана шаардык деңгээлдеги сотторду президент дайындайт, жогорку сотту парламент дайындайт. Парламенттин гана алганга укугу бар. Азыркы учурда бул соттор президентке көз каранды. Анын көз каранды болгондон алар кантип иштейт? Алар 5 жылдан кийин улам эле ордунда калайын деп коррупцияга кирип кетишет. Эгерде ал өмүр бою иштей турган болсо коррупцияга кирбейт. Биринчиден сотко бериш керек укуктарды. Жанагынтип өмүр бою отургандай кылыш керек. Анан экинчиден анан сурайбыз алардан, эмне үчүн иштебейсиңер деп. Бизге инвестор келерден мурун дүйнөдө бир аналитика бар, рейтинг бар да. Жанагы жеке менчикти коргоо деген рейтинг бар. Алар ошо рейтингди карашат. Ал жерде 129 мамлекет бар, ушу жылкы рейтингде, 20-жылкы. Ал рейтингде жазылып турат, Кыргызстан жок аянда. Себеби Кыргызстанга барсаң, сенин мүлкүңдү эч ким сактап кала албайт дегенди түшүндүрөт бул. Бир гана сот баягы келген инвестордун мүлкүн сактап кала алат. Биздеги мисалы президент гарант болуп бере албайт, өкмөт гарант болуп бере албайт, анткени алар эртең алмашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул конституцияны кабыл алсак, эртең экономикалык өсүш да болбойт, эртең кайра революцияга алып келет. Ошон үчүн бул мыйзамдын долбоорунан баш тартыш керек да конституциядан. Ошол өлкөнүн кечиресиз, бир кыскача жооп бересиз. Ошол өлкөнүн экономикасынын өнүгүшү ушул баш мыйзамга муктаж, көз карандыбы? Бул түздөн түз көз каранды. Экономиканын өсүшү баш мыйзамга түздөн түз көз каранды. Себеби бул баш мыйзамда жазып атат. Сотторду президент дайындайт деп. Бир кишиге бийликтин баарын берип коюп атабыз. Демек, бизде экономика толугу менен көз каранды болуп калды азыркы президентке. Президент эчтеке кыла албайт. Ошон үчүн айтып атпайбызбы? Эгерде даже бияка баарын жазып койсок, бийликтин баары президентке таандык, калганыңар никто деп койгон күндө дагы бийлигин сактап кала албайт. Анткени экономикада жылыш болбойт да. Өтө маанилүү нерсени айткым келет да, ошо парламенттин депутаттарына да кайрылып кетким келет. Мына жакында парламентте эски конституцияга ылайык аткаруу бийлигин дайындап алдык. Өкмөт башы Улукбек Марипов келди, туурабы? Саясий реформанын алдында өкмөттүн ичинде реформа башташты, структуралык реформа дешти. Мына 48ден 16га түшүрдү, 22ден 16га келди деп атышат. Айтор структуралык реформа бул реструктуризация. Кем дегенде 3 айдан 1 жылга чейин жүрөт.
өзүңүз элестетсеңиз, бир министрликти экинчисине кошууда функционалдык анализ жүргөн эмес, экономикалык эсеп болгон эмес. Азыр бири-бирине айкалыштырып киргизүүнүн машакаты канча? Бул жылдын аягына чейин өкмөттүн структурасы менен алек болобуз. Бул биринчи. Экинчи, жергиликтүү кеңеш мына апрелде боло турган жергиликтүү кеңеш шайлоосу менен мына жаңы конституцияны кабыл алабыз деп атат. Мейли кабыл алсын деп коелу. Өткөндөн кийин ушул эле конституциянын эң аягына жазып атышат. Жогорку кеңеш жана министрлер кабинети кечиктирилгис чаралар катары 6 айлык мөөнөттө ушул мыйзамдарды конституцияга ылайыктуу оңдоп түздөгүлө деп атат. Биз азыр эл ачка, экономика өтө төмөн түшүп кетти, жакырчылык өсүп кетти, да? Эл үмүт этип добуш берип шайлаган Садыр Жапаров деп. Эл ушул мыйзамдарды ылайыкташтырып, анан өкмөттүн структурасы менен жылдын аягына чейин алек болобузбу, же экономика көз чаптырып, экономика жакка мындай жакшы мамиле кылабызбы? Сиз айткандай, бүгүнкү күнү Садыр Жапаров эбегейсиз чоң президенттик милдетти аткарып отурат. Чоң жоопкерчиликте. Бүгүн эски конституция боюнча парламенттик эмес, супер президенттик башкаруудабыз. Бүгүн президенттин макулдугу жок, сот чечим чыгарбайт. Президенттин макулдугу жок, бир дагы кадр дайындалбайт. Мына Бишкектин мэри бир күндө 3 мэр алмашты. Бир күндө. Президенттин макулдугу менен. Мына бардык нерселер бүгүнкү күнү эски конституция боюнча дагы президенттин уруксаты менен гана жүрөт. Өткөндө мен бир интервьюсун угуп абдан өкүндүм. Коррупция менен күрөшүү эски конституция менен болбойт экен, жаңы конституция кабыл алгандан кийин күрөш башталат дейт. Бул эмне деген сөз? Бүгүн ГКНБ, УКМК, башкы прокурор бүт бардыгы колунда. Президенттин колунда, жада калса 120 депутат парламент колунда, чөнтөгүндө турат да. Эмне десе, кандай сунуш берсе, ошонусу өтүп атат. Менин коркконум ошо чөнтөк парламент бүгүнкү конституциялык антиэлдик, антинародный деп коебуз да, элге каршы мына конституциялык долбоорду өткөрүп жиберер деген коркунуч бар. Ооба, биз баш ийебиз. Эгерде өтүп кетсечи? Баш ийебиз. Январда мыйзам бузуу менен кабыл алынган учурда дагы президенттик башкаруу формасын тандап алгандан кийин биз айтып атабыз. Мейли, президенттик башкаруу формасы болсун, бирок шашпайлычы. Каяка шашып атабыз? Мына шашып атып, бардыгын укуктук талаадан чыгарып жибердик. Эл аралык коомчулук жарым жылдан бери бизди теңин алган жокко. Мындан кийин кантебиз? Экономика, инвесторлор кетип атат. Сырткы эмес, ички инвесторлор кетип атат сыртка. Бүгүн карап көрсөңүз, ресторан, кафенин баары сатылып атат, бардыгы сатыкта. Жана курулуш компаниянын баары кетип атат. Бизнестин баарын күч органдары кысып атат. Аны ачык эле жазып атышат да. Эмне үчүн аны айтпайбыз? Бүгүнкү күнү интеллигенция, саясатчылар, коомдук ишмерлер бардыгы уюнга талбой турат. Мен түшүнөм, бийлик жаңы күчүндө турганда эч ким айтпайт, бирок айтышыбыз керек. Бүгүн бизди жаман көрүшөт, эртең айтышат, туура айткан экен деп. Дастан мырза, ошол Кыргызстанда экономиканын өспөй баратышынын себеби эмнеде? Эмнеге биз ушунчалык эле бир аксап баратабыз да? Бул бири-бириси менен аткаминерлер бири-бири менен келишпей атабы же бул себеби эмнеде? Бул даже бизге караганда Тажикстандын экономикасы бир канча алдыга өтүп кетти да. 4-5 эсе. Мына азыркы учурда эле айтып кетейин, президенттин тегерегинде экономиканы түшүнгөн киши жок. Киши жок. Туура. Анан кантип саясат жүрөт? Мен силерге тарыхты айтып кетейинчи, эмне үчүн Европа баягы королдук башкаруудан отказ берди да, артка кетишти. Чегинип парламенттикке өтүп кетишти. Король деген бул биздин президент сыяктуу эле укуктар бар адам болчу. Мисалы алсак, Данияда 18-кылымда Кристиан 7 деген король болгон. Ал акылынан айнып калган адам болгон да. Ошо 42 жыл башкарган. Ал эми акылынан айнып калган адам башкара албайт да. Анын жанында жанагы советниктер башкарган да, анын кеңешчилери. Ким жакын болсо ошо башкарган. Аларда бир учур болгон. Германиядан келген бир врач келип, ошо врач, жөн эле врач адам бир мамлекетти башкарып отурган да. Анан ал королду алып салыш мүмкүн болгон эмес. Ошон үчүн Европа акырын королдон укуктарын алып отуруп, ыйгарым укуктарын, анан парламенттик башкарып өтүшкөн да. Биз дагы эгерде минтип отура берсек, мына президенттин тегерегине ар ким чогулуп алат. Бүттү, азыр президентке эч ким кире албайт. Президент ошолорду угат, ошо менен эле иш боло берет. Мисалы алсак, азыр айыл өкмөттөрдү дагы конституцияда жазып коюптур, тиги мамлекет президент дайындайт, же болбосо бир губернатор же акимге берет да. Азыркы учурда айылда кайсы адам жакшы иштейт, жаман иштейт, айылдыктар өзүлөрү билет. Анан кыргыздар деген баягы
устуканда туура эмес болуп калса чыр чыгарабыз да. Эртең элестесеңер, ар бир айда чыр чыгат. Анткени алар аким же губернатор бир кишини болуп коет, айлыктарга жакпай калат. Анан ошондой учурдун кереги барбы? Муну президент өзү президентке жакшы тааныштырдыбы? Ушуга мен күмөнүм бар да бул конституция боюнча. Президентке барып айтып беришет, аябай сонун конституция жаздык, укмуш баары сонун деп коюшат да. Дагы бир нерсе жана экономика боюнча кеп калып атпайсызбы? Айтор эмне үчүн экономика өнүкпөй келген? Анткени абдан туура нерсени баамдадыңыз. Бул саясий кызыкчылыктардын кагылышы болуп келген. Бизде Кыргызстанда бир көп болсо бир 100-150 бир саясий топтордун ортосунда гана күрөш болгон, элдин кызыкчылыгы четке кагылып калган. Анын баарыбыз моюндашыбыз керек да. Ошондой эле нерсе кайталанып атат. Мына азыр биз президент Садыр Нуркожоевичке да кайрылып атабыз. Өзүңүз караңыз, окуңуз конституцияны. Ушу менен таанышыңыз. Себеби мына бир конституция эгерде кабыл алынып калса, анда бул ушул Садыр Жапаровдун өзүнүн акыры жаман болоруна түрткү боло турган чоң документ. Конституция деген эмне? Бул коом же эл менен мамлекет же бийликтин ортосундагы келишим. Бул тарыхый, саясий чоң документ. Мына ушул документтин негизинде анан коомдук кобулуш тескелип турушу керек мамлекеттик бийлик тарабынан. Биякта укуктар эл тарабына көп берилиш керек болчу. Шайлоонун алдында, шайлоого чейин кандай сонун убадалар берилген, эл каалаган, эл талап кылган баш мыйзам келет деген. Анын ордуна бир гана адамдын баш мыйзамы келет, ал эми элдин укуктары чектелген. Ана адам укуктары боюнча ноябрда кирген баш мыйзамда 67 өзгөрүү болуп, жана адам укуктары алынып салынган, жарандык коом чыккандан кийин 80 өзгөрүү болуп кайра кайтарылып келинди. Парламентте талкуу болуп атат. Депутаттар өзү эле сурап атат. Бекболсун Бөрүбашев Конституциялык кеңеш менен төрагасына суроо берип атышат. Хорошо жазып турсуңар. Президент баарына жоопту кылдыңар. Президенттичи, мына Садыр Жапаровду баарына жоопту кылдыңар. А бирок президент кимдин алдында отчет берет? Мына жазып атат Конституцияда. Парламенттин алдында маалымат берет, курултайдын алдында маалымат берет деп. Курултайдын деңгээлин түшүрүп коюшту. Совещательный рекомендательный орган кылып коюшту. Курултай өзүнчө конституциялык мыйзам менен кабыл алынып, президент каалаган учурда өзү тандап, өзү чакырып алат. Түшүнөтсүздөр да. Анан айтып атышат, кимдин алдында жооп берет десе, Бекболсун агабыз Конституциялык кеңеш менен төрагасы мыйзамды жазып чыккан. Улам тегеретет, 20 тегеретет, 10 жолу тегеретип атып жооп бербейт. Себеби Конституцияда жазылган жок. Жазылган жок. Болгон нерсени айтып атат, администрация президентке жооп берет. То есть мындай деп атат да, президенттин администрациясынын башчысы азыркы премьер-министрдин да милдетин аткарат деп атат. Министрлер кабинетинин төрагасы деп. Бул мындай да жана элге да ушуну түшүндүрүшүбүз керек болуп атат да, президенттик аппарат, администрация бул чоң мамлекеттик орган. Бул президенттин экономикадан, саясаттан тышкары коопсуздук деген маселелери бар. Коопсуздук кеңеши бар, коргонуу жагы бар, да? Мына ошолорду карай турган администрация. Президенттин өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө турган администрация. Президенттин тышкы алакасын, тышкы байланыштарын карап, ошонун ишин алып бара турган администрация. Администрациясынын төрагасы, башчысы, эбегеси чоң жоопкерчиликке ээ болгон. Ошол эле адамды биз бүгүн премьердин дагы, премьер-министрдин да милдетин аткарасың деп берип коюп атабыз. Кайгына жетишет. Бул жерде түшүндүм. Азыркы учурда Жеңиш мырза, ошол биз баш мыйзамга бар эле такалып эле ар бир бийликке келгенде бир талаш тартыш жаралып келет да. Экөөңүздөргө тең суроо. Ошол баш мыйзамды баарын жыйнаштырып эле 1993 жылкы баш мыйзамга кайтсак болобу же коркунучтуубу? Бул жерде 2010 жылкы Конституцияда аткаруу бийлиги мына ачыкей болуп калганда, президентке, анан премьерге бөлүнүп калган. Негизи бул туура эмес болчу, президенттен ыйгарым укуктарын алып салыш керек болчу. Ошондо толук парламенттик мамлекетке өтмөкпүз. Эртең парламент өкмөттөн сурап алмак. Иштебесе отставкага кетмек да. Кайсы парламент сурап алды бизден? Сураган жок. Жок, азыркы учурда парламент көз каранды да. Көз каранды болгондон кийин ал парламентке деле таарынып кереги жок. Ал парламенттер деле бир байкуш да, чындап келгендечи. Камалып кетебиз деп эле баары коркуп турбайбы азырчы. Ошон үчүн деген ал жерде коррупционер эмес, таза адамдар келсе коркпойт. Конечно, коррупционерлер же байлар келип алды, алар коркуп тура берет да. Анан бенде негизи конституцияны өзгөртүп деле кереги жок болчу. Ишти алып барса болмок. Азыркы конституция деле жетиштүү болмок.
Атамбаев иштебеди, Сооронбай Шарипович иштебеди, эчтеке болбой эле. Алар баягы бийлик жетпей атат деген жок. Просто алар өзлөрү ишти алып барбай койду, кеп ошондо болду да. Маселе 2010-жылы кабыл алган конституцияга көп жерине биз да каршы болгонбуз. Ачык айтып келгенбиз. Мына бир конституция болбойт, бул аралаш болуп калган, парламент деген жок. Кыргызстанда парламентаризм орногон жок. Да, жакшы жери Борбор Азия мамлекеттеринде парламентаризмге биринчи кадам ташталган. Бирок парламентаризм эмес, президенттик башкаруудабыз деп айтып келгенбиз. Айтор сиз айткандай, азыркы президент конституцияны өзгөртпөстөн, муну шашпай жасаш керек болчу. Азыркы конституцияны өзгөртпөстөн кийинки кадамдарга барса болмок. Биринчи, жогорку кеңеш боюнча. Мына айтып атышпайбы? Эч кимде жоопкерчилик жок деп, Жогорку кеңеш жанагы босогосун түшүрүп 3%га, мейли 1%га болсун, мына 3%га түшүрүп, күрөөсүн түшүрүп кой, ошондо плюрализм деп коет. Көп партиялар келмек. Оппозициялык партияларга да мүмкүнчүлүк ачылмак. Ошондо парламент күчтүүрөөк болмок. Парламенттин ыйгарымдуулуктарын кеңейтип койгондо президентти дагы өкмөттү да укмак эмес. Экинчиден, премьер-министр боюнча Дастан мырза абдан туура айтып атат. Мына айтып келбедикпи? Мамлекетте жооптуу адам болбой калды деп. Мунун баардыгын азыркы иштеп аткан конституциянын негизинде эле президент күчүнө колуна алып, баардыгын. Себеби бияқта мындай караганда, эгерде президент күчтүү болсо, ал бийликти толугу менен алып кетет. Эгерде премьер күчтүү болсо, ал толугу менен алып кетет деп. 12-жылы билесиздерби? Бабанов премьер болгондо Атамбаев көрүнбөй калган. Ошон үчүн Бабановду кетиришкен да. Мына ушундай нерселер каралганда, Садыр Нуркожоевич толугу менен бийликти колунда турганда, эч нерсеге көңүл бурбастан экономика менен иштеш керек болчу. Жылдын аягына чейин ишенип коюңуздар. Конституциялык реформа менен өкмөттүн структурасы менен алек болобуз. Экономика төмөндөн төмөн түшөт, элдин ачкачылыгы дагы жогорулайт. Сиздин көз олантасызбы? Бул жерде бир мындай сөз бар да, эки кошуна бар дейт. Бирөөсүнүн мылтыгы бар дейт да, бирөөсү аябай бай дейт. Кимиси кыйын дейт. Азыркы конституция боюнча ошондой болуп калды. Өкмөттө укугу көп, бирок президентте прокуратура, сот жана ГКМ бар да, АКС. Конечно, президент баардык коркутуп алган да азыркы учурда. Ошон үчүн биздин азыркы конституция иштебейт. Коркошпойбу булар? Эми баары коррупционерди коюп коет да. Премьерликке коррупционерди коюп коет, андан кийин контролдой берет да. Мына биринчи маселе Дастан мырза айткандай абдан туура баамдады. Эмне үчүн министрлер кабинеттин төрагасы кылып, өзүнүн администрациясынын башчысын коюп койчу да. Мальчик для битья деп коет. Эртең кемчилик болсо аны эле жумуштан айдай берет, президент жакшынакай аяй болуп кала берет да. Маселе эмнеде? Саясий реформаны кылганды биз колдоп бермекпиз. Кош колдоп. Макулду өзүбүз үгүттөп бермекпиз. Чуу дегенде эле кадрлык маселе чыгып калды. Кадрлар кандай кадрлар келип атканын көрүп атабыз да. Эң чоң нерсе бул кадр. Кадрдын баардыгы чечет. Кандай адамдар келип атканын көрүп атабыз. Мыйзамсыз эле кадр күчтүү болсо, мамлекет оңой болот. Кадрларды ким чечип атат? Бүгүн президенттин тегеретесинде кеңешчилер чечип атат. Аны баары эле айтып атат да. Туурабы? Эгерде ушундай темп менен бара турган болсо, кандай конституцияны алмаштыруунун эмне кажети бар? Эртең күнү кайра 4-чү революция болот деп эскертип атабыз. Биз мына октябрь окуясында да айтканбыз, ошонун алдында революция болуп кетиши мүмкүн деп. Мына азыр дагы эскертебиз. 4-чү революция болуп кетиши мүмкүн. Кудай сактасын. Мамлекет элге зыян да. Эл ушунча үмүт менен, ишеним менен шайлоодо келип добушун берди да. Жаманбы, жакшыбы? Сөз кылып атышат да. Текебаевдин президенти конституциясын колдоп атасыңар. Шайлоодо 80% колдоп берген деп. Жок. Биз айтып атабыз да, Бөлөкчүкеш жазган конституцияга көп жерине макул эмеспиз. Өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, Өзгөртүүлөр киргизели деп атабыз. Экинчиден, шайлоодо 3 миллион 700 миң адам болсо, ошонун 1 миллион 200 миң келди. Ошонун ичинен 700 миң адам шайлап берди. Бар эмес да. Ошол баш мыйзамдын негизинде революция болуп кетиши мүмкүнбү? Кантип, кандайча, ким жасайт? Эми сөзсүз революция болот. Себеби баягы бир эле кишиге бийликтин баары колуна чогулуп калган учурда коррупция жана боло берет да. Бул камаган менен бүтпөйт. Аны системаны өзгөртүш керек. Ал камаган менен коррупция жоголбойт. Убактылуу кичине азайышы мүмкүн, бирок мисалы өткөндө Саакашвили айтып атпайбы? Бажы кызматында дейт. Биз 2 жолу жетекчилерди алмаштырдык дейт, анан 2 жолу баарын камап чыктык дейт. Бирок коррупция өзгөргөн жок дейт. Ошондо биз системаны өзгөрттүк дейт. Грузия бизден кичине эле бай мамлекет, бирок коррупцияны жок кылышты да.
Эми биз баягы лидер издей беребиз да, Саакашвилиде же Ли Куан Юдай бир лидер келиш керек депчи. Мисалы Прибалтика мамлекеттерин карасак, азыр Эстония Португалиядан бай. Бирок аякта бир да лидерди билбейбиз, уккан да эмеспиз. Система иштейт. Мыйзамды өзгөртүп эле алар системаны коюп эле кете беришкен да. Экономика өсүп атат азыркы учурда. Мен эки сөз менен жооп берейинби? Эмне болот келечекте? Биринчиден, экономикалык реформа жүрбөй калды. Себеби кадрларды толугу менен эмес, жүрбөй калды. Себеби кадрлар кандай экен, кимдер келип атканын көрүп атабыз, кимдер башкарып атканын көрүп атабыз жана кантип башкарып атканын көрүп атабыз. Мамлекетти өзгөртөм деген адамдын мамлекет кандай өзгөрөт деген көз карашы болуш керек. Кем дегенде Жумадил Эгембердиев агабыз айткандай 3 жыл, 5 жыл эмес, 10 жыл, 30 жылга алдына көрөгүчтүү болуш керек. Бул биринчи. Аны көргөн жокпуз. Экинчи, саясий реформа бүгүнкү күнү толугу менен өзүн актаган жок. Түшүнгөн адам, мамлекеттик саясатты, мамлекеттик структураны түшүнгөн адам мындай ала берди иштерге барбайт болчу. Мамлекет өтө оор кырдаалда саясий реформа кылам деп Конституциянын жаңы долбоорун киргизди. Эң чоң нерсе Гүлжан айым, соттук реформа жүргүзөм, таза адилеттүү соттор келет деп айтып атабы? Садыр Жапаров айтып атат. Ушул эле Конституциянын жаңы долбооруна жазып атат. Мына 5-беренесине бекитип коюп атат. Азыркы бекиген соттор жаңы кабыл алынган Конституциянын долбоорунун негизинде мөөнөттүн аягына чейин өтөйт дейт. Кайсы соттук реформаны айтабыз? Кимди айтабыз? Курултайды элге абдан чоң пиар кылып, реклама кылып келген. Элди көзөмөл болот, курултай болот деп да, мына курултайчыларга мен түз кайрылам. Урматтуу курултайчылар, алдандыңар. Алданышты. Аларды колдонушту, шайлоодо да колдонушту, Конституциялык кеңешмеге киргизишти, жазышты дагы, бир болгону кенедей бирине жазып коюшту. Мына мен окуп берейин. 7-берене элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын. Болду. 2 гана берене беришти. Экинчиси элдик курултайды уюштуруу жана анын ишмердин тартиби Конституция жана конституциялык мыйзам менен аныкталат дейт. Мына 2 норма эски Конституцияда жазылган. Анда эмне аларды колдонушат? Бул алдоо да. Эмне себептен ошо бизге бийликке келгенден кийин эле аттуу аштуу саясатчылар мээси местасында эле кишилер алданып калышат. Эмнеге? Ким күнөөлүү буга? Азыр сиз айтып атасыз, ошо баштапкы сөзүңүздө Түркмөнстанда мисал коюп кеттиңиз да. Эмне Түркмөнстан жаман мамлекетпи? Аларда тартип аябай катуу эмеспи? Аларда башкаруу системасы биздикине караганда бир кыйла жакшы го дейм. Өткөндө суроо берди, кечиресиз. Өткөндө суроо берди. Бекбосун Бөрүбашев парламенттин радиосунда отурат. Мен уктум да, ошону угуп калдым. Анан алып баруучу суроо берип атат. Бекбосун мырза, айтыңызчы дейт. Парламенттин угусун айтып атат. Бекбосун мырза, айтыңызчы, мына силер алып келаткан мыйзам жаңы долбоору Конституция. Бул авторитардык, тоталитардык режимге алып келбейби? Жана ушундай курултайы бар, кайсы мамлекет бар десе өзү айтты. Түркмөнстан бар деди. Анан окшошураак Тажикстан бар деди. Түркмөнстандын мыйзамын алып келип атпайбы? Конституциялык кеңешменин төрагасы өзү айтып атпайбы? Ошол мамлекеттер бизге караганда өсүп атпайбы? Түркмөнстанда өнүгүү болгон жок да. Тажикстанда Эли жакырда. А Тажикстанда мамлекети бай. Тажикстанда мамлекети бай. Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан коңшуларыбыз азыр парламенттин күчтүү атат. Өткөндө биз чоң анализ кылдык да. Дүйнө жүзүндө оондо Бириккен Улуттар Уюмунда катталган мамлекеттердин бир гана мамлекет бар экен. Артка чегинген, бул Кыргызстан. Парламентский башкарууну өнүктүрүүнүн ордуна президенттикке кайтарган бир гана мамлекет. Эми бенде коңшу мамлекеттер жөнүндө айтып кетели. Мисалы алсак, Тажикстан менен Өзбекстандан бизге мигранттар көп келип иштеп жүрүшөт да. Эгерде ал жерде жашоо жакшы болгондо келмек эмес. Мисалы Өзбекстанда 3 эсе аз биздикинен айлыгы, Тажикстанда 2 эсе аз. Мисалы Казакстан менен Түркмөнстан Россияда болсо, президенттик башкаруу бар, Азербайжанда. Бирок аларда деген кен байлыктар көп да. Бизде да кен байлык көп болгондо отура бермекпиз. Кимис президент болсо дагы. Алардын эли жакыр, мамлекет бай болот атпайбы? А бизде тетиринче эл бай, мамлекет жакыр. Азыр эл жакыр. Эми акыркы 10 жылдан баштап эл чын эле жакырлана баштады. Өзгөчө пандемия, социалдык окуялардан кийин аябай жакыр. Дастан мырза, сизге суроо, мисалы үчүн мурдагы экономика министринин орун басары бул кызматта иштеп кеткенсиз. Ошол мамлекеттин экономикасын кантип көтөрүшүбүз керек? Мисалы азыр айтып кетейин, биз деген мамлекетти кантип көтөрүш керек? Өткөндө Саакашвилиден сурап атат да, баягы эл Саакашвилини жакшы көрөт эмеспи? Сен дейт, Украинаны канча жылда көтөрсө болот дейт, ал 1 жыл дейт. Анан Молдованычы десе, Молдованы жарым жылда да атпайбы. Анан кантип Молдованы көтөрүш керек десе, хап кылыш керек дейт да.
Кыргызстан деген азыркы учурда хаб болуп эсептелет. Товарлар Кытайдан келип тарап кетип атат. Россияга, Тажикстанга, Казакстан, Өзбекстанга да. Эгерде биз Кыргызстанды ушу финансылык центр кылсак, Сингапур жана Дубай сыяктуу кылсак болот. Азыркы учурда биз мыйзам жазганбыз. Бул жогорку кеңештин депутаттары кичине четке калып койду. Ортодо бир эле депутат баарын бузуп салды да. Кайсы депутат? Гүлшат Асылбаева деген депутат. 4 жолу каршы чыгып, ушу депутат ушу мыйзамды четке өткөрбөй. Жылына 20 миллиард сом акча түшө турган мыйзам болчу. Кумтөрдөн 10 миллиард сом түшөт. Ушу мыйзамды азыркы учурда кабыл алышыбыз керек. Мен депутаттарга кайрылып кетет элем. Себеби биз финансылык центр болмоюнча, биз өзүбүзчө баягы бир экономикалык багытты алмайынча, биз эч жака жылбайбыз. Бул конституция боюнча дагы президентке тийиштүү бир беренени окуп берейинчи, элге толук түшүнүктүү болсун, э? Токут Тережан, 3-главада жазылып атат да. Президент министрлер кабинети жана аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарына жеке жооп берет деп атат. Жооп берет деп жазып атат, бирок анын алдына жымсалдап билгизбей жазып атышат. Эгерде республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетко жогорку кеңеш тарабынан канааттандырылык эмес деп табылса, анда президент министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт деп атат. То есть эгерде отчет бюджет аткарылбаса, анда президент жооптуу болот, президент жооп бериш керек да. Жок, президент алдындагыларына жоопко тартып атат, өзү калып калып атат. Жеңиш мырза, бул жерде коомчулук арасында биз ачуу чындыкты бийликке сөз жеткиришибиз керек. Акыркы учурларда 4-чү революция болот деген сөз тарай баштады да. Бул сөздү экөөңүздөр тактап өттүңөр. Өзү Кыргызга кандай бийлик керек? Ким керек? Кандай жетекчи керек? Ошондо биз кой үстүнө торгой жумурткалап, итибиз чөп жеп, чалкалап жатып калабыз. Жана келечекте, жакынкы келечекте бизде көнүп калганыбызда кайсы бир адамды, образды, идеал тутуп, ошону президент кылып, ошо мамлекет башчысы болсун, ошол өзгөртөт деп жок. Дүйнөдө өнүгүп аткан мамлекеттерди адамдар эмес, адамдар түзүп кеткен системалар өзгөртөт. Биз ушундай системаны өнүгүү системасын коюп кетишибиз керек. Ошол система ким келбесин бузалбагандай, ошол система иштегендей болуш керек. Мына ошол эле Европа биримдигинде, ошол эле тиги Британияда, ошол эле мына коңшу мамлекеттер ошо өтүп атат акырындан. Да, сиз айткандай бүгүн мамлекетчил адам керек. Мамлекеттик саясатты түшүнгөн адам. Ким бар ошол? Барбы? Бар. Мына азыр бийликке барып иштейбиз деген адамдар жолотпой атат да. Кимдер жолотпой атат? Азыр кеңешчилер жолотпой атат. Мындай да, бизде сөз бар, аккан сууда арам жок деп. Парламенттик мамлекетте аккан суудай болот. Эртең премьер келет бийликке. Премьер эгер иштей албаса, же болбосо урдаса, эл кетирип салат да. Аны 3 айда деле кетирип салса мүмкүн болот. Эгерде жакшы иштесе, аны жылдап калтырып койсо болот. Мисалы, Меркель иштеп атпайбы Германияда? 12 жыл болот. 18 жыл болуп кетти. Иштеген адамды калтыра бериш керек да. Иштебеген адамды тазалап туруш керек. Мына азыр наразычылык көп болуп атат, бирок президентти кетире албайбыз. Бир эле жол бар да, революция. Мисалы, революция деген эмне? Бул элдик бийлик. Элдик бийлик илгери Грецияда болгон, азыр ошо элдик бийликтин элементтери Швейцарияда бар. Бизде жана айылда деген айыл өкмөттү айылдык кеңеш шайлап атпайбы? Бул элдик бийлик болуп эсептелет да. Эгер могу революция деген бул эл келип туруп, бир президентти алып туруп, экинчисин коюп койду. Бул элдик бийлик. Дастан мырза, азыр ошо Кудай сактасын, азыр эгерде кайрадан революция боло турган болсо, Кыргызстан мындан да сазга батып, Кыргызстан жоголуп кетүү коркунучунда турат деп кошуна мамлекеттер жазып атат да. Эгерде сизди ушул эле экономика министри кылып алып барды деле, эмне кылмак эмес? Кыска-нуска Токут Тережан айтты. Биринчиден, менде экономикага биз азыр толтура талаптарыбыз бар. Азыр өкмөткөчү биз ошону ишке ашырмакпыз. Азыр 10дон ашык талабыбыз бар. Азыр четинен айтып келе атабыз. Мына азыр экөөнү айттык, бүгүн үчүнчүсүн айттык. Бийликке сунуштадыңыз, э? Сунуштадык. Мисалы, Кумтөр боюнча эле кыскача айтып кетейин. Кумтөрдө 26% акция Кыргызстандын мамлекетиники. Уоррен Баффет деген дүйнөгө атагы чыккан миллиардер бар, эң бай адамдардын катарындагы адам. Ошо айтат: "Мен аялыма 5% акцияны берип кой, 50% акцияны берип койсом" дейт. Ал компанияны башкара албайт дейт. А мага 5% акцияны берип койсо, ошо компанияны башкара алам дейт. Биз колубузда 26% акция туруп, ушу Кумтөрдү башкара албай атабыз да. Кумтөрдүн акчасы каяка кетип атат? 300 миллион доллар прибыль чыгат. Андан кийин быйыл алтын кымбаттады, 400 миллион доллардан ашык прибыль чыгып атат. Бизге эчтеке келбей атат Кыргызстанга. Биздин азыркы бийликке болгон сунушубуз мына чыгарып аткан саясий реформа же конституциялык реформадан өтө турган референдумдан баш тартып,
консенсуска келиш керек. Себеби азыр коом бөлүнүп калды. Сиз айткандай каршылар, анан макулдар деген, макулдар көбү түшүнбөй атат. Эгерде конституция кабыл алынып калса, бул ушул эле президенттин өзүнө жаман болот. Ал эми парламент келечекте жооптуу болуп калат. Ошондуктан азыр шашпастан мына структураны чийип алышты өкмөттө, ошону аягына чейин чыгып, Дастан мырза айткандай экономикага көз чаптырып, анан саясий реформаны шашпай кылышыбыз керек. Азыркы эски конституциянын негизинде Садыр Жапаровдун колунда эбегейсиз чоң бийлик турат. Анан мен так эле айтайын, УКМК өзү тиги Өрөчкеш айтканда дос секретары турабы? Мына Камчыбек Кызышевич досу турат, Золушев досу турат, прокурор. Күч органдардын баардыгында Садыр Жапаровдун достору турат. Мына келиштиби? Бийликти алыштыбы? Эл үмүт кылып, ишенип, добушун бердиби? Азыр эч кандай бир ашыкча кадамдар кылбастан реформаларга барыш керек. Реформа деген бул мындайда бийлик алмашкандан кийин реформа жарым жылдын ичинде көрүнбөсө болбойт. Садыр Жапаров 15 эле күн болду, бир айга да жете элек деп атышпайбы? Жок, жарым жылдан бери бийликте отурат. Жарым жыл болду. Мен эскертип кетейин, президенттин милдетин аткаруучу болуп турганда Садыр Жапаров айткан, 3 айдан кийин өзгөрүүнү сезесиңер деп. Туурабы? 3 айдан кийин сезесиңер деди. Бүгүн 6 айга кетти. Мына айтып атат, коррупция менен күрөш жаңы конституцияны кабыл алгандан кийин болот экен деп атат. Жок, мунун баары жалган. Жаңы конституцияда жана сиз айткандай президенттин бүгүнкү эбегейсиз чоң бийлиги жана жоопкерчилиги жоктугун мыйзамдаштырып берип атабыз. Мына ошону эл түшүнүшү керек. Экөөңүздөргө тең суроо. Ар бир төңкөрүштө өзүнүн батырлары болот да. Ошол эле 2010 жылдагы батырлар, апрель батырлары, андан кийин октябрдагы. Силер ачууччулукта айтып атасыздар. Бирок эртең бийлик тараптан кандайдыр бир сунуштар болуп калса, булар жабылайык боюнча алып эле сиз октябрь окуясынын батыры катары үн катпай койбойсуздарбы? Биринчиден, апрель окуясына катышуучумун. Ошондо баатыр наамын бергенде мен баш тарткам. Эмнеге анткени айткам, ошол жерде аянтта каза болгондор баатыр болсун. Биз баатыр эмеспиз дегенбиз. Анан революциянын баатыр болуш үчүн революция өзүнүн максатына жетиш керек. Максатына жеткен жок да. Октябрь боюнча октябрдын баатыр эмеспиз. Октябрь окуясына катышуучубуз. Бизге сунуштар болгон, эгерде болсо баш тартам. Эмнеге анткени азыркы бийлик менен мен иштеше албайм, жана командасына боло албайм. Эгерде реалдуу сунуштар менен болсо дагы биз айтабыз, жок, мына конституциядан баш тарт. Биз мына эл талап кылып аткан, көпчүлүк талап кылып аткан нерселерге көн, ошондо жардам берели. Биз ачык айттык, Гүлжан айым. Мына азыр дагы мен кайталайм. Бизге кысым, басым болуп атат. Мындан кийин да болот. Бир гана нерсе токтото алат. Кудай сактасын, ар нерсени күтсө болот. Мына конституцияга каршы чыкканда саясатчылар дагы адамдар аз болуп атпайбы? Же камашат, же сабашат. Биз артка кайтпайбыз. Себеби өзүбүздүн жаныбызга караганда мамлекеттин келечеги биз үчүн бийик турат. Дастан мырза, кыргызда кеп бар да. Коркконго кош көрүнөт, кошу менен беш көрүнөт депчи. Ошол азыр эле Жеңиш мырза айтып кетти, коркутуп атат, үркүтүп атат депчи. Андай ошондор коркутуп үркүтүүлөр сизде да болуп атабы же Facebook'тан эле фейктер коркутуп мен эч ким коркуткан жок азыр. Жок, коркутуу эмес, кысымдар болуп атат. Мага эч кандай кысым болгон жок, ачык эле айтайын. Силер айтып атпайсыңар жана эгер кызматка барып калсаң эмне кыласың деп. Эгерде чындап коррупциясы жок иштесең, министрдин айлыгы кичинекей эле. Аны деген ал айлыкты мындай деле иштеп тапсаң болот. Анан ал жерден коркпой эле баарын бетке айтса болот да. Биздин мен айтат элем, ушу министрлер коркпой эле айткылачы баарын. Депутаттарга деле айтат элем, ал деле чоң кызмат эмес. Бетине эле айтпайсыңар, баардыгын ачык-ачык эле айтпайсыңар, коркпой эле. Мына саясий лидерлер, партиялардын лидерлери азыр шайлоого аттанды. Бишкек шаарына эле 24 партия катталды. Ошол партиянын ар бир партиянын лидери Кыргызстандагы саясий кубулуштарга жооптуу болот. Жок деген оюн айтыш керек, коркпой. Мына жакында биз ойлоп атабыз, баардык саясий партиянын лидерлерине кайрылабыз. Эгерде чын эле саясатчымын деп эсептесең, өзүңдү анда оюңду айт. Конституция жагат, жакпайт. Садыр Жапаровдун кылып аткан реформасын колдойм, колдобойм деп. Азыр эмне реформаны көрүп атабыз? Азыр башаламан. Азыр укуктук талаадан да чыгып кеттик. Мындай болуп калды, баягы жайлоого койду жай берип, кайра чогулта албай калгандай эле болуп калды да. Биздин көрсөтүүнүн соңунда сиздерге эркин микрофон. Садыр Жапаровго, кимдир бирөөгө жакындарга өзүңөрдүн ой пикириңерди айтып алсаңар болот. Урматтуу өкмөт, урматтуу бийликтегилер, Садыр Жапаров, мен силерге кайрылып кетким келет. Азыр биз талаптарды
коюп атабыз. 2 талап койдук. Бүгүн эртең бир 3-чү талапты коебуз. Ушул талаптарды аткарыңыздар. Мен сиздерден суранып кетем, себеби Кыргызстан экономикасына бул керек талаптар. Менин кайрылуум жеке Жапаров Садыр Нуркожоевичке болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, шайлоо алдында, шайлоого чейин абдан көп убадалар берилди. Ошол убадалар берип атканда да биз айттык элек, этият болуңуз. Элдин ишеними бул өтө чоң жоопкерчилик деп. Мына ошонун четинен бүгүн көрүп атабыз кайсынысы кандай аткарылып атканын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, муфтият боюнча аралашкан эмесмин дедиңиз эле, аралашканыңыз бүгүн далилденип чыгып атат. Муфти, Азырет муфтиюбуз өзү сөз айтып чыкты. Жакында бардыгын ачыктайм деди. Сиздин жаныңызда кеңешчилер, кадрлар тандап берип атканы анык болду. Мына ошондуктан могу эки колумдагы жаңы сиз баштаган демилгелеген конституциялык долбоору турат. Ушуну дагы биздин коркконубуз жаныңыздагы командаңыз, кеңешчилериңиз туура эмес кеңеш берип атат. Ушул конституциялык долбоор менен өзүңүз таанышып, окуп, анан элге кайрылып коюңуз. Колуңуздан келсе, колуңуздан келет. Парламент бүгүн сизди гана угат, эч кимди укпайт. Алар элди да теңине албай калган. Парламентке кайрылып айтып коюңуз. Мына бареке долбоорду шашпай жазайлы. Мейли 3 ай болсун, мейли 1 жыл болсун. Жаңы парламент келсин, жаңы адамдардын колу менен жазалы деп. Бүгүнкү 6-чакырылыштын парламенттин моралдык укугу жок. Моралдык укугу жок. Венециялык комиссиянын да чечими бар. Азыркы 6-чакырылыш мыйзамдуу да укугу жок деп. Бирок ага карабай, мыйзамдын бардыгын тебелеп баратабыз. Ошондуктан урматтуу Садыр Жапаров мырза, мен сизге айтабыз. Саясий реформаңыздан баш тартыңыз. Эгерде мына бареке жок деп кабыл алсаңыз, эгерде жок деп күчкө салып, бийликти кандай алып, кандай келсеңиз ошондой менен реформаны өткөрөм десеңиз, мына аягы жаман бүтөт. Бизди жаман көрбөңүз. Анткени биз сиз үчүн эмес, биз эл үчүн чыгып атабыз. Ал эми Гүлжан айым абдан жакшы маселени көтөрдү, биз аягына чейин барабыз. Жаман көрөсүңөрбү, камайсыңарбы, сабайсыңарбы, мына үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн, сиз үчүн эмес, мамлекет үчүн биз туруп беребиз. Мен да кайрылып кетким келет. Урматтуу депутаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул конституциядан баш тартыңыздар, себеби бул башаламандыкка алып келет. Парламенттин депутаттарына уруксат болсо бир 2 сөз айтып коет элем. Кыска. Урматтуу депутаттар, колуңарда турган бул жөнөкөй документ эмес, бул жөнөкөй кагаз эмес, бул мамлекеттин келечеги жана тагдыры. Бул тарыхый документ. Ушуну карап атканда өтө жооптуу болуңуздар. Эртеңки күнү силер ушул үчүн жооп бересиңер. Ар бир баскан кнопкаңар үчүн, айткан сөзүңөр үчүн, талдаган кебиңер үчүн жооп бересиңер. Ошондуктан бул жооп берүү деген бат эле келет. Эртең шайлоо келет. Шайлоого баарыңар катышасыңар билебиз. Кимдин ким экенин биз билебиз. Кимге жүгүрүп жүргөнүн биз билебиз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, жок дегенде бир жолу элдин эмгегин актап, берген ишенимин актап, төшүңөрдө таңган мандатты актап, мына барекеден баш тартып коюңуздар. Насар Ньюс маалымат агенттигине убактыңарды аябай, өзүңөрдүн элдин келечеги үчүн көтөрүп келген маселеңерди коомчулукка жарыялаганыңар үчүн чоң рахмат. Сизге рахмат. Белгилүү саясатчы Дастан Сарыгулов, адилет болбой эл жарыбайт, эл байлыгы адилет, таянычы калыстык, келечеги акыйкат деп бир нече жолу айтып келет. Кыргызстанда кыргыздарга баш мыйзам кеп эмес. Кыргыз элинин ынтымагы, кыргыз элинин келечеги керек. Андыктан кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.